Арыбаңыздар, бүгүнкү күндүн күбөсү болгон ардактуу асыл адамдар, уюткулуу улуу журтубуздун көрөнгөсүн улантып, улуу көчүнтүктөгөндөрдүн катарында Кыргызстандын залкаруулуу дүйнөгө аты таанымал белгилүү классик жазуучусу, коомдук жана мамлекеттик ишмер, Кыргызымдын жылдызы, Төрөкулдун чын кызы Чыңгыз Айтматов Талас облусуна караштуу Кара Буура районундагы Шекер айылында 1928 жылы дал ушул күнү 12 декабрда жарык дүйнөгө келген. Айым Талгатбек кызы жылдыз өчпөйт. Ала тоодой ак калпакчан пейли ак кыргыз элин жер жүзүнө тааныткан, адамзаттан алга озуп көп узак, Чыңгыз ата заманына даанышман. Түнкү сугат кыямат жамилясын, түркүн элдер тамшанып барактаган, кырда чуркап кызгалдакты аралап, кол булгалайт гүлдү сүйгөн алиман. Жүрөк сырын Даниярга арнаган, шайыр мүнөз шаңкылдаган жамиляң, ак шумкары асманында чабыттап, ак булуту жакшылыкка жандаган. Жылдыз сындуу жаны барым гүл сары, дүйнө жүзүн дүңгүрөтөт арыштап, кайраты бар мээрими бар толгонай. Кыргыз эне көтөрүмдүү ушундай, денесинде жаштык эрдик ташкындай, мекен коргойт Майсалбек жоо качырбай, арзуусун махабатын жашыра албай, агатай деп комуз чертет бегим ай. Чырагым, бул жашоого кеч келдиң ай, ырайым аалы ырынырдайт өрт жалындай. Энелердин мээримин даңазалап, уулун издеп зар какшайт Найман эне, бакыт чачкан Абдуталип Зарипа, тагдырыңар ушундай тайкы беле. Кыянаттык кылбагын деп адамга, кыяматтын жолун тосуп эскерип, Кыргыз барда жанып турган аламга, Чыңгыз деген жылдыз өчпөйт асманда. Кыргыз барда жанып турган аламга, Чыңгыз деген жылдыз өчпөйт асманда. Жайлуу болсун жаткан жериң жаннатың, элиң эстеп айтып жүрөр санатың. Кыргыз эмес дүйнө эли эскерчү, өлбөстүктү өчпөстүктү жараттың. Кош түбөлүк жайлуу болсун жаннатың. Кыргыз эмес дүйнө эли эскерчү, өлбөстүктү өчпөстүктү жараттың. Кош түбөлүк жайлуу болсун жаннатың.